Бакай Ата районунда 38 бош ваканттык орун бар. Алар мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде керектелүүчү ар кандай багыттагы адистиктер боюнча. Бош жумуш орундарына кесипкөй адистерди табууга, ошол эле мезгилде иш издеп жүргөн жаранга иш таап берүүгө бүгүн өткөрүлгөн жарманке чоң жардамын көргөздү. Бул иш-чара Бакай Ата райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын демилгеси менен уюштурулган. Биздин райондо эми мындайча айтканда бош ваканттык орундар өтө аз. Бирок ошого карабастан биз квартал сайын маалымат алып турабыз мекеме уюмдардан. Буйрукса ошо кыскартуу максатында жумушту кыскартуу боюнча ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Окутуу боюнча да бизде лицейибиз бар. Ошол окууга буларды окутуп, 3 айлык ошол окууларга окутуп, бул парикмахер, повар, швея, сварщик, тракторист, машинист, оператор ошол окууларга биз окутуп сертификат тапшырып атабыз да. Нур Тюлебердиева Миңбулак айылынын жашоочусу, өзү жогорку билимдүү. Жарманкеге келип, өзүнүн адистиги боюнча иш караштырып, иш берүүчүлөрдөн маалымат алды. Ярмарка болоптур, вакансиялар боюнча ошо өзүмө керектүү, ошо өзүмө жактырган немелерди барып көрүп, консультация алып келдим. Негизи өзүм азыр декреттемин. Өзүм БГУну бүткөм. Госмуниципальное управление да, гуманитарный факультетти бүткөм. Мүмкүн башка возможность болсо деп неметип келгем. Бош орундардын жарманкесине бир катар мамлекеттик мекеме уюмдун өкүлдөрү келип, иш издеп жүргөндөргө талап кылынган адистиктер боюнча маалымат беришти. Дина Тургунбаева райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун бөлүм башчысы. Бүгүн борбордо 20 дарыгер жетишпейт. Орундар бош. Мындан улам 2 эсе көп иштөөгө туура келет. Элет жерине жаш дарыгерлер көп келе бербегендиктен кесипкөй адистерге муктаждык чоң. Азыр бизге хирург керек, акушер-гинеколог, рентгенолог, лор врач керек, семейный врач керек, неонатолог деген. Баары бирге отуруп, 20 чакты штат жетпейт. Анан эми ошол жерге балдарга келип сурагандарына жооп берели деп атайын келдик. Врачтар жетпей калды деп азыр абдан жакшы көңүл бөлүнүп атат. Ошондуктан жакшыларды мен айтат элем. Бул кесип эч качан калбайт. Бул кесип ар бир семьяга керек, ар бир үйгө керек. Ушул кесипти тандап окусаңар. Жарманкеге райондо орун алган кесиптик лицейлердин өкүлдөрү да келишкен. Алар мектеп окуучуларына кесипке багыт берүү максатын көздөшкөн. Номер 41 Кутманбек Осмонбеков атындагы кесиптик лицей 8 адистик боюнча билим берет. Алардын окуу шарттары жана кесиптер туурасында пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүштү. Окуучуларга багыт берүү, кесипти туура тандоо боюнча. Анткени биздин келечек ээси бул жигиттерибиз. Азыркы күндө бизде 8 кесип боюнча иш алып барып жатабыз. Фермер кесиби боюнча 3 жылдык болчу, азыркы күндө 2 жылдык болгон себептен баягы мектепте 11 класста 2 жыл окушуп, бир эле аттестат алган болсо, биз билим менен кошо кесипти кошо берип атабыз да. Аттестатты алышат, дипломдорду да алышат, кошумча кесипти да кошо алып, аябай кызыгуу көп. Бакай Ата райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы калкты иш менен камсыз кылуу үчүн кыска мөөнөттөгү курстарга да акысыз окутушат. Анткени ишсиз жарандардын көпчүлүгүнүн эч кандай билими жок болгондуктан иш табууда оор болот. Бакай Ата районунда бүгүнкү тапта калктын 1,77% гана ишсиз жарандар катары катталган. Рахат Бейшалиева, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Бакай Ата району.